Биз мындан кийинки шайлоолорду дагы да заманбапташтырууга аракет кылабыз. 2020 жылга чейин чынын айтсам депутаттык орундар биздин өлкөдө ошо 1 миллион биринчи орундан 10 орунга чейинки тизме 1 миллиондон баштап сатылчу эле, коррупциялашып кеткен партиялык тизме деген норма бар эле. Бирден 10го чейинки тизме миллион долларга сатылат эле. 10дон аркысы 100 миң, 50 миң болуп ушундай ылдыйлап кетет эле. Аны биз эч жашыра албайбыз. Себеп дегенде бул биздин турмушубузда болуп өткөн нерсе эле. Мисалы талапкерлер элге барбай туруп эле акчасын төлөп коюп, анан кийин жата берип эле депутат болчу. Мындайча айтканда эмне деп коет элек? Золотое место деп коет белек. Ушундай бар болчу. Эл тааныбайт эле депутаттардын көбүн. Анан депутат болуп келип калгандан кийин таң калышат эле. Эки сөздүн башын бириктирип сүйлөй албаган кандидат кантип депутат болуп келди деп. Дагы бир карусель деген биздин немебиз бар эле термин. Bir участоктон чыгып алып кыдырып экинчи участок, үчүнчү участокко бусиктер менен, автобустар менен барып, кошуна айылдан эмки айылга барып шайлай берет эле. Ал дагы жок болгонун сиздер өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр деп ойлойм. Анткени баарын биз шайлоо процессин добуш берүүнү автоматташтыргандан кийин ал дагы уже жок болду. Bir участоктон экинчи участокко барганда ал жерден дароо айтып коет: "Сен баланча участоктон добуш бердиң, сага бюллетень берилбейт" деп мына. Биз мына ушундай коррупциялык моменттерди түп тамыры менен жок кыла алдык. Ар бир талапкер мына ушул шайлоодо элдин алдына барып, элдин өз көзүнө көрүнүп, өзүнүн программасын айтып, келечекте болгон платформасын жеткирип, анан кийин депутат болуп шайланып келишти. Эми жыйынтыгын эл өзү депутаттар ишин баштаганда көрөт деп ойлойм. Эми мындан аркы шайлоолордо дагы биз Кыргызстан эч качан жасалмалоого же болбосо коррупциялык моменттерге жол бербегенге болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Биз дагы пландаштырып атабыз. Мындан ары биз аралыктан добуш берүүнү киргиздик. Эми мындан ары интернет менен гана добуш берүүнү камсыз кылсак, ошондо элибиз бир 40% эмес, балким 80%ке чейин добуш бергенге баягы жалпы саны көтөрүлүп калат го деген үмүттөбүз. Биз Кудай буйрса мындан ары ушул аракеттерди баштайбыз. Келерки жылы президенттик шайлоо болот. Биз ага эми 1 жылдын ичинде жетишпей калат болушубуз керек. Мен ойлойм, кийинки парламенттик шайлоодо биз ошо интернет аркылуу добуш бергенди камсыз кылабыз деп. Ошол убакта саясий партиялар дейт, шайлоолордо алдыңкы орундарга 500 миң доллар, 200 миң доллар, 1 миллион долларга чейин кадимкидей мына ушул биз отурган парламенттеги мандаттар сатылган дейт. Ошону ошол жерде жанагы интервью бергендер айтып берип атат. Районго аким болуш үчүн 100 миң доллардан 200 миң долларга чейин бергендер болгон дейт. Анан ошол жерде жанагы жашыруун сурамжылоосунда бир кыргызстандык жигит айтып атат: "Мен таможнядан ишке кириш үчүн өзүмдүн машинемди саттым" дейт. Өзүмдүн машинемди сатып, анан бажыга ишке орноштум дейт. Бирок ал көп өтпөй мага өзүн өзү актады дейт. Мына ушундай кызыктуу китеп Йохан Энгвал деген швециялык жазуучунун Кыргызстан жөнүндө жазган китеби абдан чоң мындай талкуу жаратканда, бул доор андай убакыт бирок өттү. Азыр кыргызстандыктарга жаңы идеология, жаңы түшүнүк пайда болду. Эгерде сен бай жашайм десең, эгерде сен кымбат баалуу машина менен үйүм, турмушум жакшы болсун десең, анда сен мамлекеттик кызматка келип, уурдайм деген түшүнүктөн алыс бол дегенди биздин эл жетекчи болом дегендер, карьера жасайм дегендер түшүнүп калды. Сен жупунуулугуң менен, өзүңүн билимдүүлүгүң менен гана мындай иштей аласың. Эгерде сен байым, өтө эле мындай чириген бай болом десең, сен анда таза бизнесмен болгон деген түшүнүк пайда болду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кечээ 30 ноябрда Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө Жогорку кеңештин 8-чакырылышынын депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо жыйынтыкталды. Борбордук шайлоо комиссиясы автоматтык эсептөөчү урналардан алдын ала чыгарган жыйынтыктарын жарыялады. Аталган жарышта ат салышкан 467 талапкердин 90-у мандат алат. Бул ирет гендердик теңчилик катуу сакталып, 30 округтан бирден аял киши эл өкүлү болуп келүүгө камданууда. Алардын арасында төмөнкү депутаттыкка талапкерлер эң көп добуш менен алдыңкы сапка чыгышты. Шайырбек Ташиев 22.387 добуш, 11-округ.
Алишер Козуев 19643 добуш менен номер 7 округ. Бакытбек Сыдыков 17397 добуш 13 округ. Дастан Бекешев 15106 добуш номер 22 округ. Ал эми айым талапкерлерден Эльвира Сурабалдиева 11271 добуш номер 23 округ. Айгүл Карабекова 9430 добуш номер 13 округ. Медина Кайрылбекова 8948 добуш номер 16 округ. Бул шайлоо өнөктүгүндө 1.584.446 жаран добуш берген. Ал болжол менен 37% түзөт. Анын 216.000 аралыктан шайлагандар. Аны менен катар чет өлкөлөрдө добуш берүүгө катышкан кыргызстандыктардын жалпы саны 26.066 адамды түздү. Ал эми жогорудагы бул көрсөткүчтөр өзгөрүүсү мүмкүн. Акыркы жыйынтык кол менен эсептөө бүткөн соң БШК тарабынан 14 декабрга чейин расмий жарыяланат. Акыркы жылдарда бул шайлоого катышуунун саны, биздин шайлоочулардын саны улам төмөндөп бараткан. Аралыктан добуш берүү ыкмасы киргенден кийин бүгүнкү күндө жалпы республиканын ичинде жана чет өлкөлөрдө түзүлгөн аралыктан добуш берүүчүлөрдүн санын айтсак 190 миңге жакын шайлоочу бул Кыргызстандын ичинде аралыктан добуш берүүнү колдонду. Бүгүнкү күндө участкалык шайлоо комиссиялары түзгөн протоколдордун негизинде округдук шайлоо комиссиялары ошол округунда добуш берүүнүн жыйынтыктарын аныктап, салыштырма таблицаларды түзүп, анан борбордук шайлоо комиссиясына протоколдорду жеткирүүнү жүзөгө ашырышат. Ар бир шайлоо, мисалы участкалык шайлоо комиссиясынын аракетине, аракетсиздигине жана алардын чечимине округдук шайлоо комиссиясына даттанылышы мүмкүн. Бул талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан. Ал эми округдук шайлоо комиссиясынын чечимдерине дагы 3 күндүк мөөнөттүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясына даттанылышы мүмкүн. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине, добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча чечимдерине бул сот органдарына кайрылып даттанылышы мүмкүн. Жалпы жонунан шайлоонун добуш берүүнүн жыйынтыгы чыгарылып, шайлоонун натыйжасын аныктоо үчүн конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн 14 күндүк мөөнөт бар. Ошо 14 күндүк мөөнөттүн ичинде түзүлгөн кол менен санактын негизинде түзүлгөн протоколдордун негизинде добуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжасы аныкталат. Анын ичинде бир катар райондордо шайлоочулардын катышуусу жогору болуп, болжол менен 46-47% добуш берген. Ал эми Бишкектин айланасында жайгашкан райондордо шайлоочулардын катышуусу төмөн болуп, болжол менен 24-25% түзгөн. Мындан сырткары бир шайлоо тилкесиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган. Бүгүнкү күндө азыр участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдору бүгүнкү күндө азыр ошол кайрылуулардын негизинде ошол бир шайлоо участкасынын добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылды. Калгандары боюнча азыр тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат. Бишкек шаарынын айланасында Сокулук, Аламедин райондорунун тегерегинде түзүлгөн шайлоо округдарында 25%, 24-26% тегерегинде шайлоочулардын катышуусу байкалды. Белгилей кетсек, күн мурун Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуп өттү. Добуш берүү үчүн өлкө аймагы боюнча 2492, чет мамлекеттерде 100 шайлоо тилкеси ачылган. Боршайком буга чейин 4.294.243 шайлоочу бар экенин айткан. Анын 48,47% эркектер, 51,52% аялдар экени маалымдалган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө, бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы
кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден суранат. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам, сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурайт, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.